Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Оштогу ачы айлынан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Жаңы курулган, бирок толук бүткөрүлө элек Палтарашка. Азыр биз ачыга Манас айылына келип калдык. Бул трасса Оштон чыгып, Алайга, Чоң Алайга, Кытайга кеткен трасса. Фуркаттан өтөсүздөр, 6-7 километрден да өтөсүздөр. Мадыга жетпей, Мойкага жетпей, биз турган жерге келгенде мына үйлөрдөн өткөндөн кийин бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, Манас айылы деп жазылып турат. Ушул эле жерден оңго буруласыздар дагы асфальттан чыкпай бара бересиздер. Келип калдык туугандар. Алыстаган жоксуздарбы? Башка каналга, башка видеого которулган жоксуздарбы? Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мына ушул үйдү азыр сиздерге көрсөтүп берем. Жаңы курулган, Палтарашка тибинде бышык кыштан курулган, сейсмопоиз колонналары менен курулган үй экен. Крышасы оцинковка тыныке менен жабылыптыр. Сиздер кулак түшөп туруңуздар. Азыр үйдүн ээси Наракберагым бир айтып берсинчи. Сиздер угуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Та, канча жыл болду эле бул үйдүн курулганына? Бул үйдүн курулганында 2019 курулган. 2 жыл болуптур да? 2 жыл. Узун туурасы канча? Узуну 11, туурасы 9.30. 11ге 9.30. Жакшы. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес курулуптур, Асты Палтарашка экен, бул жагы гараж экен, бул жагы гараж. Мына жакта бир бөлмө бар экен, анан тетиги эшикти жаап коюптурсуз, Ал жакта. Кирпич уруп. Үстүндө канча комната, астында канча комната бар? Үстүндө 4, астында 4 комната бар. 4 экен да? Гараж менен 4 болот, Жакшы. Бул көчө ушул жерге келип токтойбу эми? Токтойт. Тупиктен, Жакшы. Бала чака үчүн дагы, бул жердеги кошуналар үчүн дагы жакшы экен да. Ашыкча унаа кирбейт, ашыкча адам кирбейт, ашыкча мал калге басып келбейт дегендей. Туурабы? Жериңиз канча сотик? Жери 8 сотик. 8 сотик. Мына ушу забордун бурчунан башталат экен да, түз. Тетиги теректерге чейинби? Теректерге чейин, Биягы үйдүн ар жагында канча метр жери бар? Могу столбага чейин бар. 1 метр бар экен да? Жакшы. Эң маанилүүсү туугандар. Ушул жоопту жакшылап угуңуздарчы. Үйдүн баасы канча? Үйдүн баасы 45 деп атабыз. 45 деп атасыз. Эмнеге сатып атасыз? Өзүнүн неме акча керек. Ошон үчүн. Вариант барбы? Мындай шаардан квартира болуп калса? Шаардан квартира болуп калса, бар варианттар алмаштырганга. Варианты бар экен туугандар. Нак болсо түшүп бересизби? Нак болсо түшүп беребиз. Канча дедиңиз? Нак болсо 42ге беребиз. Нак болсо ток этер жери 42ге берем деп турат. Мен бул көрсөтүүнүн башында эле туугандар үйдүн баасын сиздерге сурап бердим. Бул жагы гараж экен, гараждан баштайлы. Дуал ушул үйдүн дуалынан көчө тарапта боло турган дуалга чейин 2 метр аралык калат экен. Бул жагына сыртка бир дарбаза коесуздар, гараждын кире беришине дагы бир дарбаза коесуздар. Машинаңыздарды вызылдатып алып кирип коесуздар, болду, сонун болот. Үстүнө балкон кылса болот экен да? Балкон кылса болот. Бери чыгарып, Бери чыгарып койсо болот. Жакшы экен. Эми жүрүңүз. Үйдү көрүп чыгалы. Үйдүн астыңкы кабатындагы бөлмөлөргө гараждан башкасына азырынча кире албайт экенбиз, Негизи тетиги кирпичти тизип коюпсуз, аны бузса деле болот экен, эми мен сизди кыйнабай эле коеюн. Бул жагы эмне? Бул жак кладовка. Кладовка. Кампа. Бир бөлмө. Ушу үстүндөгү бөлмөнүн астыбы? Үстүндөгү бөлмөнүн асты. Жакшы. Азырынча жабык, ичи жык кирпич экен туугандар. Мында болсо канча бөлмө бар ичинде? Ичинде 2 бөлмө бар. 2 бөлмө. Кирме чыкмабы? Кирме чыкпайт. Жакшы экен. Жери туугандар 8 сотык, мынандай дарактары, алмалары менен экен. Бул жагы тегиз огород кылганга, кошумча курулуш, сарай кылганга аябай жакшы экен. Эми үйдүн астанасы тепкич ушул жерде болобу? Шеф? Ушул жерде болот, Тепкичти жасап алыш керек экен да. Мына жактан мындай кылып көтөрөсүздөрбү? Бияктан бериден нары көтөрөсүздөрбү? Эми аны өзүңүздөр кайсынысы красивый чыкса, кайсынысы удобный болсо, ошондой жасатасыздар усталарды чакырып. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Үйдү көрүп чыгалычы. Кирип келе жатабыз. Бул коридор. Коридордун туурасы туп-туура 2 метр чыгат экен, узундугу болсо 4,5 метр чыгат экен. Бул асты плитабы? Плита перекрытие, заводской экен да? Жакшы. Астын караңыздар туугандар. Астыңкы кабат менен үстүңкү кабаттын ортосу плита перекрытие экен. Бул жагына эме куюпсуздар, монолит.
Манали. Манали. Плитанын üstüne стяжка болуп тур да? Стяжка болгон, Жакшы. Бул биринчи бөлмө. Кандай бөлмө болот эми бул? Спальня же? Бул жак кичине зал болот. Кичинекей бөлмө. Спальня кылсаңыздар болот. Узун туурасы туугандар 4кө 3,5 1 терезелүү бөлмө. Ой, бой. Акчаны потолокко жыгачка ширеп киргизипсиз го. Акчаларды тим эле тизип коюпсуз го жыгачтарда. Аянбапсыз да? Өзүм келип жашайм деген экенсиз да. Жакшы. Көрдүңүздөр туугандар. Мына өзүм жашайм деген адам мына ушинтип акчаны аябай ушинтип жасайт. Мына. Эми түз жүрөбүз. Төрдөгү эшиктен кире турган болсок, бул залыңыз экен, жана балкону бар. 3,5 6 размериндеги чоң комната болот экен, зал. Балконго чыга турган бир эшиги, бул жагында бир терезеси болот экен туугандар. Жыгачын карап коюңуздар, чорный потологу бүткөн, ылайы басылган. Залды көрдүңүздөр, узун туурасын уктуңуздар. Эми коридордон оң тарапка бурула турган болсок, кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Анын биринчиси мына ушул бөлмө 3,5 4 размеринде 2 терезелүү экен. Мындан сол тарапка бурулуп, бул эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жакта 3,5 3,5 размериндеги дагы бир бөлмө бар экен. Мына, бул да спальня. Эми бул жактагы сиздерге поляны көрсөтүп коеюн. Негизгиси жакшы экен. Мына бул чегара эми бу жерде туалет бар экен, сиздики? Пескоблоктон куруп коюпсуз. Жаңы туалет экен. Сыртка жаткан. Тиги дарактар да сизге карайт. Жок, болсо талага. Талага карайт. Жакшы, дарактардан бери жагы сиздики. Нар жагы поля болгондугу жакшы экен да. Жакшы экен да, бу жактан мындай сыдырым жел келип турат, салкын аба келип турат тургандар. Ушундай. Үйдү көрдүңүздөр, үстүңкү кабаттарын. Эми жанагы сыртта кирпич тизип жаап койгон эшикти көрбөдүңүздөрбү? Астыңкы кабаттагы. Ошондон киргенде ушундай эле кирме чыкма 2 бөлмө болот экен да, астында, Астында. Тиги бөлмөнүн астында бир бөлмө, мына бул бөлмөнүн астында бир бөлмө, эшиги сыртта, мына ушул тушта, наркы бетте. Көрдүңүздөр. Мен баарын көрсөттүм. Негизгиси аябай мындай тыккан, бышык курулган үй экен. Эми сыртка чыгабыз. Азыр дагы бир жолу баасын айтабыз. Бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Азыр үйдүн бул жагына өтүп, бул жакты дагы бир катар көрсөтүп кое берели. Мына семеренка көк алмалар бар экен туугандар. Буларды жакшылап сугарып карасаңыздар, сиздерге мөмөсүн берип турат. Жаңы дарактарды бул жакка отургузасыздар. Мына бул катарга туалеттен бери улай сарай кылса болот окшойт, Болот, Болот. Ошондо үйдүн нар жагында 1 метр болсо, малкалды ошол жактан алып кирип чыкса болот экен да? Жакшы. Бул астыңкы 2 бөлмөдө дагы бирден терезе болот экен, форточкалары. Жакшы, фундаментте жакшы куюлган экен. Үй негизи аябай тыккан, жакшы курулуптур. Сонун. Суу, свет кандай? Суу, свет. Свет бар, свет өткөн. Свет бар экен, кошуналардан бар экен. Суу маселеси кандай чечилген? Маселеси ичкенге суу, анан огородко суу киргизилген. Могу жердин астынан көмүлгөн. Мына бурчкабы? Мына бурчка. Ушул жерге чейин келгенби? Ушул жерге чейин келген, мына ушул жерде. Ушул жердеби? Ушул жерде бар. Ушул жерди касса эле чыгат. Ушул жерде касса ичкенге суу, анан огородко суу ушул жерге киргизилген. Канал бар, каналдан атайын алып келинген. Каналдан тартылып келиниптир туугандар. Суу поливке суу, поливной. Андан кийин таза суу да бар экен. Жогорудан ылдый мына ушул жол менен тартылып келиниптир. Кошуналарга баардыгына киргизилиптир. Сиздер келип үйдү бүтүрсөңүздөр, дуалды урсаңыздар, жашоо башталганда сууну чыгарып аласыздар. Баасын айтып коюң. Баасы 45. Нак болсо 42. Нак болсо 42. Варианты бар, Варианты бар. Шаардан үй болсо алмаштырабыз домго. Шаардан үй болсо алмаштырабыз дейт. Мына ушундай. Мектепке, бала бакчага, мечитке, маршруткага жакын. Маршрут кайсы эле? Маршрутка 305 келет. 305 келет. Туугандар, мектеп каякта экен деп сурайсыздар да. Мына ол үйлөр турат го. Ушунун нар жагында Бешмойнок айылынын центральный көчөсү бар. Өтө койсо бала чака. Нарагына барганда мектеп бар. Мектеп, бала бакча ошол жакта. Андыктан сиздерге жаккан болсо, бүгүнкү убакыттарды текке кетирбей, тез келип көрүңүздөр дагы, жактырсаңыздар, сүйлөшүңүздөр. Экранда телефон номерлары жазылып турат. Эртерээк сүйлөшүңүздөр. Бул жерде 5 кошкон эл жашайт туугандар. Бири Алайдан, бири Чоң Алайдан, бири Советтен, бири Өзгөндөн, бири Жалал Абадтан, бири Баткенден. Ар жактан келгендер буюрсалардын катарына кошулуп,
жамаатка кошулуп ынтымактуу жашайсыздар деген терең ишенич бар. Алла таала мына ушул убакыттарга, ошол күндөргө жеткирсин. Көрүшкөнчө.